попросить его избить и все. Мен сага азыр 200 сом берейин. Нет, 100 сом берейин. 100 сомду өзүң бир нерсе аласың, балдарыңа сатасың дагы, 150 сом кылып келесиң. Хорошо? Үстүгө кошуп сатасың. Мен о Бекназар сүйлөшүп коем. Давай. Я не умею торговаться. Үйрөнөсүң да, балам? А? Балдарың эмнени жакшы көрөт? Ошону ал дагы барып школаңа барып сатып кел. Хорошо? Макулбу? 100 сом берем. Мен азыр Элизага дайындап коем. Во сколько рублей? Не знаю. А? Мына 100 сомуну Элизага таштап кой. 100 сомго бир нерсе аласың дагы. 150 сом кылып, мен сага акча бердим. 150 сом кылып кайра мага алып келесиң 150 сомду. Дагы жок кылбай. Макулбу? Макулбу? Давай, бизнести баштадык экөөбүз, а? Я не хочу бизнес этот делать. Неге? Я не умею торговаться. Үйрөнөсүң да, балам. Ошентип үйрөнөбүз да, а? Акча тапканда, а? Зато сонун эле акчаң көбөйөт. Макулбу? Эгерде сен 150 сом кылып келсең, мен 100 сом берген акчамды, мен сага 30 сом берем. Макулбу? 30 сом берем. Төлөй койтамбы? Кандай дейсиздер? Мама, я не умею. Я не умею. Ай, үйрөнөсүң да, балам. Сатасың да, мына не карточка нешеу? Карточка сатам дейсиң. Макулбу? Сага Бекназар арзаныраак берет. Анан сен үстүнө кошуп сатасың, 10 сомдон аласың дагы 15 сомдон сатасың. Макулбу? Акчасын бергиле деп, карызга бербейм деген. Макулбу? Акчасын сразу деп алып кел, а? Хорошо? Мама, класс честно, если кто, я могу просто вот Тамерлана попросить его избить и все.